Мен сізге азыр сіз очный окуганыңызды өзүңүзчө далилдеп берем да. Дипломыңызда жазылып турат. Дипломыңызда жазылып турат мынакей. Нормативный срок обучения по очной форме 4 года деп. Мынакей, көрдүңүзбү? Сіз очный окугансыз. Окуунун күндүзгү түрүнүн нормативдүү мөөнөтү дейт 4 жыл дейт, а орусчасы мынакей. Азыркы эме айткан нормативный срок обучения по очной форме 4 года деп турат. Эми сиз кимди алдап атасыз? Мырза, кимди алдап атасыз? Өзүң макулдугун берген үчүн койдуң да, турабы? Жөлө кой бермек белем. Турабы? Мындай болуп да. Бирөөнүн колун сиз макулдук берген күндө да койгонго кандай акыңыз бар? Mazda үлгүсүнүн автоунаа жөнүндө билгим келип атат. Токой бөлүм башчысын чыгыштап бергенбиз. Чыгыштап берген э? Ал автоунаа азыр Бегелиев Алмазбек мырзанын үйүнө эмес экен да? Билбейм, ал боюнча биле албайм. Азыр каякта экенин билбейсизби? Сиз азыр мынакей дипломуңуз боюнча дагы бир мүчүлүштүк кетип атабы? Күмөндүү жагдай. Экинчиден, кол койгон боюнча кол коюп турду, эми эмне болуп турду? Эми сиздерге эмне мыйзам уруу ойнойсуздарбы? Президент бир киши, премьер-министр деле, ушу министр деле бир киши. Бирок алардын астында дал ушундай болгон жетекчилер турат. Ушундай болгон жетекчилер жер-жерлерде, региондордо ушулардын жумушун аткарып, ошолорду эл менен иштеп турушат. Урматтуу протоколдун көрүүчүлөрү, биз кайрадан Кочкор Токой чарбасына келдик. Кочкор Токой чарбасына келгенибиздин себеби баягы эле элдер деле кайрылып атат, боз ийин деле тигип нааразычылыгын айтты, болгон жакка чыгышты, акимге да кирдик. Бул жакта баягы ошол берилген ижара дагы өзү мыйзамсыз экендигин, ал жактагы ошо токойчунун колу жасалма экендиги жөнүндө дагы не бир койчу фактылардын баарын келтирип, мындай көп мүчүлүштөр бар экенин айтып көргөнбүз, бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай реакция жок. Эч кандай бир дагы элдин үнүнө жараша жооп тийиштүү органдар тарабынан болгон жок. Анан бул азыр келип жатканыбыздан дагы бир кошумча суроолор бар. Биринчиси ушул Кочкор райондук Токой чарбасынын башчысынын диплому жөнүндө суроолор. Экинчиси так ушул Токой чарбасына арналган автоунаа эмне себептен кайсыл негизде жеке тараптарга жеке колго чыгып кеткендиги жөнүндө. Анда эмесе көрөлү алды. İşte Kadimkisinde Bek, Tuğçubek ulu Bekbulut Mırza. Tokoy çarabası, birinci Eşikbek, hazır atmışlar. Mesela memleketten kanti bekar aylık alıp oturganlar da görsettim. Ekinci Eşikbek, al eşik dayım açık oldu. Üçüncü Eşikbek. Дайыма өткөндө дагы эки жол келгенде бул эсеп кысак бөлүмү гана ачык болчу. Саламатсыздар, жаштар. Кечиресиздер. Бул жакта эсеп эжелер гана иштейт экен бир гана. Калгандар дайыма бек болот, дайыма бир жакта сыртта болушат. Жетекчилер жокпу, дагы эле? Балким байланышып көрүп аласыздар ушунча. Өткөндө келгенде сиздер эле отургансыздар. Обедистер ошондойбу? 12-ден 1-ге чейин эмеспи? Көрүп турасыз. Сизби видео тартып жүргөн, э? Бекболот мырза келдик. Обед мага болду да. Обед 12-ден 1-ге чейин эмеспи? 1-ден 2-ге чейин да. Мына тескерисинче, э? Себеп неге? Мындай? Ошо график боюнча ушундай. Ушундай, э? Анда 2-де келели. 2-де келиңиз. Да. Бул жигит эстесеңиздер керек. Бизде жайында көчө балаларына кийим менен кийинип алып тартып жүргөндөн бир суроо берсек, итте абдан жаман көрдү эле. Александр. Мен Темирлан. Анан уксаңыз. Баягы сиздин кол тамгаңыз жасалмалуулугу боюнча кандай иштер болду баягыдан кийин? Айтатпаймынбы, подполковник Мейиржан деген чакырып тигилерден түшүнүк алды, менден алды, анан да керек болсоңуз чакырабыз делен ошончо дым болду. Андан бери бул канча убакыт болду? Жарым айдан көп болду. Сен кетериң менен эле алган. Эртеси 2 күндөн эле. Андан бери көп болду жарым айдан каяктан? Анда көп болду, билбейм мен точно. Андан кийин эч кандай реакция болгон жок. Жок андай. Түшүнүктүү, рахмат.
Токойчу Медет мырза дал ушундай түшүндүрмөсүн айтты. Бул ким десеңиздер, ошол токой чарбасы ижарага берилерде токойчунун да колу болуш керек. Бирок Медет мырзанын айтымында анын колу жасалма болгон. Ал ошол түзүлгөн документтерге кол койгон эмес экен. Азырга чейин канча убакыт өттү, бирок эч кандай реакция жок. Азыр сурап көрөлү деп жатабыз. Assalamu alaikum. Протокол. Сизге суроолор бар эле. Токой чарба боюнча. Уруксат, Өткөндө да сизге келип жол албай кетти элек. Тоого бир мал чарбачылар бар турбайбы? Ошол жака кетти деди эле. Анан бул жактагы башка кызматкерлериңизге байланышып кеттик. Анан эми Токотери Медет мырза токойчуңуз колуңузда иштеген. Ал бизге өзүңүздөр көрдүңүз болуш керек. Мен кол койгон эмесмин, ал келишкенге, ал жаза алма экен деди. Андан тышкары мына азырда байланышсак, ушу талаадан мал кайтап жүргөн экен, тергөөчүлөр бизден түшүнүк алды деп айтты да. Анан сиздер андан бул баары мыйзамдуу болду, акимдин көзүнчө айтып аттыңыздар, элдин ушунча элдин көзүнчө айттыңыздар, баары мыйзамдуу так болчу деп. Анан эмне себептен токойчунун колун жаза алмай калдыңыздар? Ал жерде эч кандай токойчу эмес ал киши, токой бөлүм башчысы. Ошол кишинин милдети ал ушул жерден барып участокты өткөзүп бериш, актировать этип санап бериш. Бул жерден ал киши деген тойго кетип калганмы, эмне болгон? Бул жерден инженердин түшүндүрмөсү боюнча да. Телефон менен байланышып, ордуна колдошо инженер бала коюп койгон экен. Ал боюнча ал инженерге тартиптик жаза чарасы берди. Ким инженер? Канала. Балким чакыра аласызбы, может? Чакырабыз. Анан телефондон байланышып эле кол койду эле. Мен ордума коюп кое берчи, мен тойду деп, бир Куран окуткан жерде жүрөм деп, ал Медет аксакал өзү уруксат берген экен. Ал териштүү иштери. Медет мырза өзү мойнуна алдыбы ошонусун? Ооба. А бирок эми бул баягы депутаттар бирин кнопка басып жүрөт, анан эми кол коюп коюш бул эми документ да. Жазасы берилди. Жетекчи катары эми ошондой бир калпсыздык кеткени үчүн сиз өзүңүз кандай жоопкерчиликте деп ойлойсуз? Сиздин кол астындагы кызматкерлериңиздер сиздин көзүңүз жазгырылганда ошондой документке биринин колуна бири коюп атат. Тартиптик жазасын жетекчи катары балким сиз мындай тартиптик жазасын бердик. Тергөөдөгү бүт сурактын баарын бердик. Бардыгы стол менен бүт ал жерде эч кандай чоң мыйзам бузулуу жок. Чоң мыйзам бузулган жок. Ошондо ошол чоң мыйзам бузулган жок деп атасыз. Элди анда эмнеге ызылдап атат? Эмнеге? Мен биз аткаруучу Бул тетиги жакка чейин, жогору жакка чейин бул Кочкордо токой чарбасы жөнүндө ызы чыкты, чынбы? Анан чоң мыйзам бузулган жок дегениңизге түшүнбөй атам. Бүт мыйзамдуу, центральный аппарат мыйзамдуу деп берди. Ишимди алып барып. Көрсөк болобу? Таанысак болобу ошо? Центральный аппарат. Жеке ишкерден алабыз, жеке ишкерге ошентип жооп берди. Жеке ишкердин колунда. Эмнеге сиздерге жооп берген жок? Мисалы президенттик аппараттан да келип атты эле, прокуратурадан да келип атты эле, алардын текшерүүлөрүнүн жыйынтыктары болдубу сизде? Мүмкүнбү? Таанысак. Барбы? Бек алып келесиз. Бул жагы бул дейли, мей азыр Медет аксакал менен байланышып аракет кылабыз. Андан тышкары экинчи суроо, сиз бул кызматка кайсы убакытта келдиңиз? 2021. Дата мүмкүнбү? 20-жылдын октябры. 20-жылдын октябрында келдиңиз, э? Сиз кайсыл кесиптик дипломуңуз бар мындай? Кайсыл кесип боюнча, кайсыл багытта, кайсы университетте окудуңуз эле? КГУса, экология. Экология факультетинде. Ооба. 4 жыл. 4 жыл. Ошондо бакалавриат менен эле? Ооба. Болонья системада окудуңуз. Кандай тарзда окудуңуз эле? Баягы сырттан окуйбу же барып окуппу? Сырттан окуп. Сырттан окуу, э? Бирок негедир бир фактылар дал келип айтат да, сиз сырттан окудум десеңиз, бирок дипломуңуз очный деп турат да. Кандай? Ал диплом ичинде андай очный, заочный деп көргөзүлбөйт экен, казыл боюнча, ошол боюнча. Көргөзүлбөйт экен. Эмеден университеттен бүт данныйлар алынат. Ал боюнча. Мен мурдакы эфирде деле көрсөтүп көрдүм эле, ошол жерде так жазылып турганычы. Ошо документ. Балким өзүңүз дипломуңуз өзүңүздө эле бар, бир карап көрбөйсүзбү? Мүмкүн. Ошол жазсын.
Сиз заочный окудум деп атасызбы? Сырттан окудум деп атасыз. А дипломыңызда очный окуду деп турат. Очный окуду деп турган жок. Балким сиз жаңылып атасыз. Балким сиз жаңылып атасыз. Күндүзгү бөлүмүндө окуган. Ал жерде очный деп турган жок. Күндүзгү бөлүмүндө. Акыркы токой кызматынын эмес. Бакта жок. Бир жооп бергенки бар да. Жеке ишкерге анан айлык өткө жооп берген турбайбы? Таңызчы. Ошо дипломуңуз жөнүндө баягы түшүнбөстүк болбосун, сиздин үчүн арызда жазгандар бар экен. Анан аларга дагы алар дагы бизге кайрылды. Вопрос жиберилди, жооп бериле элек. Жок, алдын элек. Ооба алдын элек. Өзүңүздүн дипломуңузду бир көрсөтө аласызбы элге? Мен ал жеке личность. Эми сиз жеке личность менен мамлекеттик кызматты аркылуу атпайсызбы, туурабы? Ооба. Мен сиздин үйүңүздүн документин сурган жокмун. Сизге көргөзө алам, элге көргөзө албайм. А бизге көрсөтүңүз. Кеңес мага көрсөтүңүз. Элге деген баягы биз камера видео тартып жатабыз, коомчулукка чыгат. Ошону биз элде айтып коебуз да. Баягы эгер туура эмес үчүн калсаңыз кечирип коюңуз. Биз туура эмес айтып алсак. Жеке сизге эле бере аласың. Айыл чарба министрлигинин жолу экен, токой кызматы. Нарымыз Кочкор районунда. Азыр эже катыңызга суроолор болуп атабыз. Бул неме Кичине мындай сурап туруп анан тартып алсаң, сен боласың. Жок, мындай да. Сиз бизге берген материалдын бардыгы мен өзүм алып калбайм. Мен жеке муну алып калып эмне кылмак элем? Мен баары бир эл менен иштейбиз, ошо элге чыгат бул нерселерчи. Копиясы. Эми бул жакта жооп берилип жатат. Тагыраагы баардык жактан эле сиздердин кылып жатканыңыздар мыйзамдуу экен, бирок ошо Медет мырзанын эле жагдайына келгенде ошол жагы эле каралып жатыптыр да. Чынбы? Орган карап, орган тийиштүү эмесин берди. Эми баягы ооба, азыр сизде комиссиянын мүчөсү эмес, жөн эле өткөрүү актыга, участокто өткөрүп мүнөздөмөгө жазылган актыга эле тиги ордуна тиги инженер кол коюп койгон, андай чоң орчундуу нерсе жок. Бул жерде баягы сиздер токойду өнүктүрөлү, чоңойтолу, андан каражат табалы деп отурасыздар да. Чынбы, негизги максат ошол да. Токойду өнүктүрөлү депчи. Анан ошол сиздердин баягы токой өнүктүрүүдөгү планыңыздар канча? Сиз келгенден бери канчага көтөрүлдү каражат? Канча менен кабыл алдыңыз эле? Канча менен көтөрө алдыңыз? Бюджетиңизди канчага толуктай алдыңыз дегендей. Кызматкерлердин айлык майгасын карап көрдүңүзбү? 23-жылга миллион сом түшүрдүк. Дагы аласа фонддон бар 550 миң сомубуз. План 1 миллион 200 миң коюп берген. Айыл чарба министрлигинен бекитилип, токой кызматы бизге план 5 жылдык план коюп берген. 23-жылга 1 миллион 200 миң коюп берген. Биз ашыгы менен аткардык. Планды. Ооба. 2024 канча коюлду? 1 миллион 260 миң сом койдук. Биз аны аткарабыз деген ойдо турабыз. Түшүнүктүү. Сиздердин карамагыңызда канча техника бар өзүңүздө? Токой чарбасында. Азыркы күндө 3. Кандай техникалар билсек болот? МТЗ трактор бар, МТЗ 82.1 деген. УАЗ, Нива Шевроле. Мазда үлгүсүндө автоунаа жөнүндө билгим келип атат. Мазда үлгүсүндөгү биз кызмат учурунда жүрүп алып, былтыркы 23-жылдын февраль айында кар калың жаагандыгына байланыштуу акимдин эл менен жолугушуу жыйынына барып, кайрадан келатып, чолпон менен чекилдик автожолдун ортосунан биз кырсыкка учурабыз. Таяланып, машинага салып кетип, машина жараксыз абалга келип калган. Роль эле өзүңүз элеңиз. Ооба. Жараксыз абалга келип калган. Эми аны ким абалга келип калган? Аны реализацияга биз уже жогору жак эмесин берген, уруксаатын берген. Реализация кылып уже чыгышталган. Чыгышталган. Канча сомго чыгышталды? Ким сатып алды? Мүлк фондусу баалап берди. 80 миң сом менен биздин көп жылдан бери иштеген Бегалиев Алмазбек деген токой бөлүм башчысына чыгыштап бергенбиз. Чыгыштап берген, ал автоунаа азыр Бегалиев Алмазбек мырзанын үйүндө эмес экен да? Билбейм, ал боюнча биле албайм. Азыр каякта экенин билбейсизби? Сиздер качан өткөрүп бердиңиздер? Октябрдын 20-ларында эле ошондо бүттү.
баардык документ. Жарайт, бул жагы макул. Ал эми ошол бирөөнүн мисалы унасын сурап кетип айдап жыгып кырсыктасаң деле төлөйсүң да, мисалычы. А бул мамлекеттин унасын сиз мамлекет сизге ишенип берип атат. Мен ушун менен элдин токойдун жүгүн артып ушул ишти жүргүз деп. А сиз аны кырсык болуп ойлойсуң, Кудай сактасын. Жыгып алып атасыз. Бул эми Кудай таалам берген кырсык экен. Ооба, бирок барып жыгып атайлап. Мен сиз атайын кыл деген жокмун. Бирок баары бир аны орунтуруш керек да, чынбы? Жок, мен жеке кызыкчылыгым үчүн айдап жүрүп тоголотуп алсам анда тургузмакмын. Мен мамлекет кызматты аркалап жүрүп ошондой абал ойлойм. А ошондо боло берет. Төлөбөй койсо боло берет. Биз жеке мамлекеттик кызмат менен жүрөбүз. Жеке кызыкчылык ишим менен жүрүп тоголотуп алсам анда төлөйбүз. Бул жагы түшүнүктүү сиздики. Анан дипломуңуз боюнча тактоо иретинде билсек болот эле да. Диплом копиясы борбордо, заверение копиясы борбордо Бишкектик центральныйда. Оригиналы өз колумда, мен үйдө. Үйдө. Азыр тагыраагы көрө албайт экенбиз да. Анан азыр ушунда элге кандай маалымат бересиз? Кантип берсек болот? Кантайсыз? Үйдөн алып келгенде келип кайланып беребиз ошондо. Үйүңүз бул жердин мунун артындагы үйдө, чынбы? Ооба. Качан алып келе аласыз? Мүмкүнбү? Күтөм десең алып келем. Күтүп турайын. Болду, жарайт. Кабинеттен чыгып туралы. Сиз Медет мырза менен болгон Медет мырза ушул жерге келген. Бекболот мырза анда жумуш орнунда жок болчу. Сиз бизди тосуп алгансыз дагы. Медет мырза сизге ошол көп нерселерди айтты. Жана дагы колун жанагы жасалма экендигин айтты. Бирок эмне үчүн сиз ошондо Медет мырза сиз мага чалып телефондон колуңа коюп койчу деп айткан эмесиң деп эмнеге айткансыз ошондо? Ошо видеодо турат бизде. Ошо биринчисинде эле. Азыр эле суроо болгон жок да андай. Эмнеге кол койдуң деген. Ал жерде суроо болгон жок. Дейсизби? Ооба. Бирсе карап көрөлү записьте. Карап көргүлө. Мен азыр айтып атпайм. Өзү кол кой деген үчүн койдум да, жөн эле кое бермек белем бирөөнү. Туурабы? Ошол. Медет мырза өкмөр мурдагы кийин баягы биздин көзүбүзчө беттешпесеңиздер, биржем беттешкенсиздер. Бирок ошондо эле айтпайт белеңиз анда. Качан? Ошондо эле. Медет мырза сиз эмнеге азыр келип атасыз? Колду сиз айтпадыңыз беле? Ал деген силер шагыл боюнча келбедиңер эле, туурабы? Шагыл боюнча эмес, ушул боюнча келебиз. Андан кийин шагыл Жок, шагыл боюнча сөз болду көбүнчөчү. Ал жерде эмнеге кол коюп койдуңуз деп айткан жоксуңар. Түшүнүктүү. Макул. Бул документ Кайсы? келишим документ мисалы. Анан эмне себептен телефондон эле чалып кол коесуз? Жумуш орнунда жок болсо, келе албай калса коебуз да анан. Эмне кылган ким укуп берди сизге? Бизде укук деген өзү деген жок болгонуна койдук да, туурабы? Эми сиз билимдүүсүз, жашсыз. Ооба. Эмне себептен мындай мыйзамчылык бардыңыз? Мен өзүм макулдугум менен да, жөн эле кое бербейм да, туурабы? Анын колу болуп атпайбы? Түшүнсөңүз? Ооба. Бирок азыр айтып атат бизге. Өзүңүздөр көрдүңүз го, видеосун көргөн чыгарсыз. Менин колум жасалма экен деп. Айтып атпайбы? Өзүн эстип келе кайра. Мына бетине коюп берейин. Өзү макулдугун берген үчүн койдум да, туурабы? Жөн эле кое бермек белем. Туурабы? Мындай болуп атат да. Бирөөнүн колун сиз макулдук берген күндө дагы койгонго кандай акыңыз бар? Жок, акыбыз бар, өзүнүн макулдугу менен эле да. Туурабы? Түшүнүктүү сиздин жоогуңуз. Анда Бекболот мырза сиздин дипломуңузду күтөлү. Урматтуу көрүүчүлөр. Эми кечип калып бир аз гүлбөскө айла жок деп коет го. Ушундай жагдай болуптур да. Сөзүмдү алгам, эмне дейм билбейм. Алло, Медет байке. Атам жок. Азыр эле мен мал кайтарып жүрөм, талаадамын деди эле го. Ооба, атам келген. Телефон үйдө эле болчу да. Келип туруп, обед кылып алып кайра кетип калды малга. Тынбай чалып аткансыздын алдында. Мен сүйлөшкөндө ал мен талаадамын, мал кайтарып жүрөм деген. Ооба, келген жаңы эле, кайра кетти талаага. Атам жанына телефон албайт. Постоянно эмеде талаага албайт. Бул Медет мырзаны дагы көрдүңүздөрбү? Мындай бир пикирге келтирип коюптур. Качып, тиги шылтоон айтып, бул шылтоон айтып, элге бирди сүйлөп, бизге бирди сүйлөп. Медет мырза дагы өзү бул иште бир фигуралардын бири окшойт десек болот. 2018 жылдын 22-июнунда чечим менен берилиптир. Бакалавриат менен ректордун колу, мынакей диплом, кадимкидей. Анан ишин көрсөк болобу?
ички кагаз. 2 бет кагаз болуп эмеспи? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Бекболот мырза, сиз айтып атпайсызбы, мен муну завочный өткөм, ал сыртында күндүзгү бөлүнүп турат деп атпайсызбы? Мына мен сизге азыр сиз очный окуганыңызды өзүңүзчө далилдеп берем да. Дипломуңузда жазылып турат. Дипломуңузда жазылып турат мынакей. Нормативный срок обучения по очной форме 4 года деп. Мынакей, көрдүңүзбү? Сиз очный окугансыз. Күндүзгү бөлүмдү кыргызча отурган. Десеңиз жок, кыргызча, орусча, анда отур, күндүзгү бөлүмдү түшүнүп атам. Ошол ийдеңиз, эми караңыз. Мен сиз азыр калпыш окуп атасыз. Мен дагы салыштырып чыктым. Так эле ошо университетте, так эле сиздей болуп токойчу болуп иштеген, бир анонимди айтпай эле коеюн, бир башка райондо иштеген кызматкердин диплому менен салыштырдым. Аты жөнүн айтпай эле коеюн. Мынакей, аныкы дагы силердин университетти бүткөн, так эле силердин. Мынакей окуунун күндүзгү түрүнүн нормативдүү мөөнөтү дейт, 4 жыл дейт, а орусчасы мынакей. Азыркы эле айткан нормативный срок обучения по очной форме 4 года деп турат. Эми сиз кимди алдап атасыз, Бекболот мырза? Кимди алдап атасыз? Ал университеттен барып тактоолуңуздар. Жок, мен азыр аны да тактайм, мен аны да тактайм, ишенесизби? Сиз болгон сабакка барган эмессиз, болгон очный окуган сабакка барган эмессиз, ошолбу? Сиз өзүңүз очный окуганда эле сиз жүргөнсүз да, чынбы? Жок, заочный окуганда кечиресиз. Заочный окугам. Эми дипломуңузда турат го. Пароль берип атат. Мындай дистанционный тапшырган начальник. Анда дипломуңузга эмнеге антип жазып берип тура эмес? Университет казыр ошол боюнча жообун бере албай турат. Документтерди кабыл алуу боюнча экен мынакей. Дистанционный пароль менен киресиң, сайт аркылуу байланыштырасың деген. Алган берген. Насир Нисанов атына Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети ушуна пароллордун берип, мынакей. Мындай айтканда көкөстөр. Бирок дипломунда очный болуп турат. Очныйды окуп, 4 жыл окуп, ошол жакта мээнетин көргөн башка бир райондун токойчусунун мына дипломун биз сурап көрдүк. Баягы анонимдүү, сиздикин чыгарбайбыз атын деп чыгарып көрсөк, анын дипломунда сиздикине куйма койгондо. Мен сизди азыр алдап аткандай көрүшүм мүмкүн, бул эфирден көрөсүз. Мен анда монтаждап коем. Анан эми Бекболот мырза, мындай болбойт. Мындай болбойт. Сиз азыр мынакей дипломуңуз боюнча дагы бир мүчүлүштүк кетип атабы? Күмөндүү жагдай. Экинчиден, кол койгон боюнча кол коюп тур да, эми эмне болуп тур да, эми сиздерге эмне мыйзам уруп ойнойсуздарбы? Мыйзам кагаз деген, кол деген өтө маанилүү экенин сиздер мен силер айтып атасыңар деген жокмун, ойнобойсуңарбы деп мен сурап атам. Силер мыйзамды уруп ойнобогондой эле мамиле кылып отурасыңар азыр. Колду коюп тур, эми өзү сурап тур телефондон. Эми ушуда жооппу жетекчи каттар? Аны сиз жетекчи болуп эмне отурасың, ошолорду көзөмөй аласыз анда. Эмне жаза бердиңиз? Эмне жаза бердиңиз? Болду. Мындай кайталанбасын экинчи. Эми токой чарбасын изарга бердик деп атасыздар. Болду, ошо менен кетти. Кумдөөнкө токо тери. Токтомдун негизинде бердик деп сатып, оюбуздан чыгарып берген жокпуз. Саткар сүйүнүгө отурабыз, кызматтарга отурабыз. Ал токтомду мен чыгарган жокмун. Ошол ижарага алган киши субарендага бере алабы үчүнчү тарапка? Үчүнчү тарапка деген ал калган мөөнөтүнө гана бере алат. Мисалы үчүн 5 жыл калып, 1 жылын пайдаланып, калган 4 жылын башка бирөөгө өткөрүп берем десе, өткөрүп берет. Өзү өткөрүп бере алат. Силерден уруксат сураса болобу? Макулдук менен. Сиздерге кайрылат кат жазып, сиздердин макулуңуздар менен.
Түшүнүктүү. Ал ишкери кандай, ал иш менен да таанышышыбыз керек. Действительно иштете алчу иши эмеби? Ал жагын карап туруп. Кечиресиз, дагы бир азыр автоунаа жөнүндө суроо. Ошол авария кырсык болду деп атпайсызбы? Ошол кырсык болгону маи кызматкерлерине ким тактап бере алат ошо эмеске? Балким кырсык болгон жок. Ким тактап бере алат? Тийиштүү мамлекеттик органдар. Алардын берген дефектный актылар түзүлбөгөн. ГАИ бар деп эле? ГАИС бар. Катышкан. Түшүнүктүү. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эми биз баягы Бекболот мырзанын дагы күмөндү алтырбай университеттен да сурап көрөбүз. Мындай ойго келбегендей жооптор да. Эмнеге бизде жанагы мамлекетке эле нааразы боло беребиз, элдерчи. Мамлекет башчыга нааразы болобуз. Андан кийинки звенодо турган чоң кызматтагыларга нааразы болобуз, министрлерге нааразы болобуз. Алар министрлер дайыма эле жумуштан алмаша берет, президент алмаша берет, премьер-министр алмаша берет мисалы. Бирок дайыма эл нааразы болуп келет, органдарга нааразы болуп келет. Мен мындай айтайын дедим эле да, мисалы президент бир киши, премьер-министр деле ошо министр деле бир киши. Бирок алардын астында дал ушундай болгон жетекчилер турат. Ушундай болгон жетекчилер жерлерде, региондордо ушулардын жумушун аткарып, ошолорду эл менен иштеп турушат. Бирок булардын кылган сапатсыз чала чарпык жумуштарынан улам жогору жакка сөз тиет дагы мамлекеттин баягы саясий стабилдүү эмес акыбалына алып келет. Бир сөз бар, башталат баары майдадан, байкап айтам, майдадан дегенчи. Ошол сыяктуу майда нерседен башталат. Элдин нааразычылыгы айыл өкмөткө, ушул сыяктуу жергиликтүү баягы бийликтегилерге, кайсы бир сферада турган директорлорго болгон нааразычылыгынан улам анан күчөп отуруп, анан мамлекеттеги жогоруда айткандай эле саясий кырдаалдын баягы стабилдүү эместигине алып келген жагдайлар бар. Бул өтө өкүнүчтүү жагдай. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, Кочкор Токой чарбасындагы болуп жаткан баш аламан, аягы жок, этеги жок, өзүнүн диплому эмнекенин, дипломдун ичинде эмне жазылып турганын билбеген жетекчи отуруп алып, ошо токойлорду ойду келди ижарага берип, биз билебиз, биз каалагандай кылабыз, биз эми аткаруучу органбыз да, тиги кол коюп коюптур да деген анан жооптор менен жыйынтыкталып атат. Бул өтө өкүнүчтүү. Анан менин бир айта турган сөзүм ушул жактагы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы, прокуратура, ички иштер министрлигинин райондук ички иштер башкармалыгы эми буга чейин 5-6 берүү бердик. 5-6 жолу ошо мыйзамсыз экенин ар бир берүүдө далилдедик. Бүгүнкүсүндө так таамай жетекчинин өзүнө кирип, өзүнүн калпын өзүнө бетине коюп берсек дагы эми балким бир жыйынтык болор ушу 1 жылдан бери. 1 жылдан бери ушул Токой чарбасы жөнүндө жүрөбүз. Эгер көңүлүңүздөр буруп койсоңуздар, буга чейин бирөө дагы бир жолу сурап, бирөө дагы бир жолу эмне болуп атат, кантип атасыңар, чын эле мыйзамсыз бекен деген бир тыянактарга келген жок. Бирөө дагы сурап койгон жок. Бул балким жеңичинен сүйлөшүп алдыбы, же караган көзүн чукпайт, кичинекей райондун ичинде бир 5-6 эле киши бийлеп атабы деген дагы бир ойлор алып келет. Албетте бул жаман.